ар бир көрсөтүүдө өзүнчө бир өзгөчөлүктөрдү көрсөтүп келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дагы бир ушу карате менен машыккан спортчуларды, мен өзүмчө окуучуларымы дагы бир жолу куттуктагым келет. Себеби биз 2020-жылдын 31 декабрында биздин федерация Шотокан ВСФ федерациясы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу агентстводон регистрациядан өтүп, как таанылган федерация болуп калды. Агай, бул жаңылыгыңыз тууралуу да биздин телекөрүүчүлөргө тааныштырып өтсөңүз жакшы болгудай. Себеби бул биз эми журналисттер мындай атактуу, кадыры сиңген спортчуларды иликтеп турабыз да. Мен эми спорт журналисти болгондуктан иликтеп турам. Бул жаңылыгыңызды укканмын да мен. Эми телекөрүүчүлөргө дагы маалым болуш үчүн ушуну бир сыйра өзүңүз түшүндүрүп койсоңуз. Мынакей эмне боюнча өзү эле баягы спортивный классификация боюнча дүйнөнүн биздин ушу курактагылар дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болгондо бул мини түрүндө ошол азыр классификация жаңы кабыл алыптыр ошо агентствочу. Ошонун негизинде эл аралык класстагы спорт чеберин берет экен да. Мен мынакей ушуну алып, мен дагы ойлойм, азыр буну көргөндөр спортчулар, каратисттер дагы ушул агайдай болуп, мен дагы ошол эл аралык класстагы спорт чеберине жетейин деген ниет кылса керек. Бул дагы бир, мен ойлойм, бул дагы бир мотивация болчу. Бүгүнкү каарманыбыз агайдын көптөгөн бир таланттары бар, көптөгөн жактары бар. Биз албетте бардыгын мындай көрсөтүүгө батыра албай кыйналып атабыз. Бирок дагы бир ушул кызыктуу өзүнүн адистиги боюнча бир ачылыштарды жасап жатканын угуп калдык агай сиздин. Химиялык заттар, алар жогорку температурада биз ошол химиялык заттар өзгөрүүгө учурайт экен. Жогорку температура качан болот? Биз аларды стерилизациядан өткөргөндө, туурабы? Ошон үчүн алар ошол биз куйган идиштен чыккан заттар менен дагы, ошол суу менен дагы жогорку температурада ал өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн аларды туруктуу кылыш үчүн биз аларга милдеттүү түрдө стабилизаторлорду кошот экенбиз. Стабилизаторду кошуп, биз аларды туруктуу кылып, иштетүү мөөнөтүнө чейинки алардын туруксуздугун камсыз кылат экенбиз. Мен бул жерге келгенден баштап бул көп өзгөрүүлөр болду. Мисалы үчүн мен агайдын сабагында көптөгөн мындай дарыларды жакшы түшүндүрөт бизге агай. Жана ошондой эле бир эле дарылар жөнүндө эмес, башка да тармактар жөнүндө кеңири маалымат алабыз агайдан. Мисалы үчүн ар ким ар кыл эжеке болот, бирок агайда башка эжекелерден өзгөчөлөнүп, мындай бизди дарылар жөнүндө кеңири маалымат берет жана ошол нерселерди бизге көрсөтүп, жакшы даярдап берет. Биз жакшы маалымат алабыз. Мен сыймыктанам агай менен, анткени биз ошол телевидениялардан көрүп атабыз агайдын кандай жетишкендиктери, ийгиликтери жөнүндө. Анан ошондой агай бир эле агай дары менен чектелип калбастан ошол спорт менен алектенет жана ошондой эле дарыларды өзү азыр агай жаңы дарыларды өзү ойлоп табып, китеп чыгарып, агай менен биз сыймыктанабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү каарманыбыз агайдын көптөгөн бир таланттары бар, көптөгөн жактары бар. Биз албетте бардыгын мындай көрсөтүүгө батыра албай кыйналып атабыз. Бирок дагы бир ушул
кызыктуу өзүнүн адистиги боюнча бир ачылыштарды жасап жатканын угуп калдык агай сиздин. Кандай жаңылыктарыңыз бар? Сиз өзү ушул жогорку окуу жайда ошо фармацевтикалык жактан ошол Ташкенттен бүтүрүп келгениңизди билебиз. Кандай жаңылыктар бар? Ушул сырткы оорулуулардын мына тез чакай азыр билесиздер, бир дарыларды колдонсо бир эмнеге дагы жардам бербейт экен. Ошон үчүн мен өсүмдүктөр менен мынакей азыр эмнеге эле белгилүү болгон дары өсүмдүктөрдөн 2 дары өсүмдүктөр менен иштешип атам. Мен себеби буларды өзүм биринчиден тажрыйба катары көрүп, булардын ошончолук ден соолукка пайдалуу экенин. Мынакей эң жөнөкөй эле бул алоеанын жалбырагынан. Мынакей көрүп атасыздар, буну азыр орус окумуштуусу бар, Филатов деген болгон. Ал ушул алоеаны биологический стимулятор, биологический стимуляторун күчөтүш үчүн холодильникте бир 10 күн сактап туруп, анан алар чыгарып туруп кайра изилдегенде өзүнчө бир организмди иммунитетин көтөрө турган, оорулууларды тез айыктыра турган бир касиетке болгон да. Мен дагы ошол метод менен мына ошол караңгы жерде 10 күн кармап, андан кийин азыр ошол настой кылып туруп алып атам. Мен ойлойм кийинкиде дагы жаңы ийгиликтер менен бизге бөлүшөсүз деп ойлойм. Сизге терең ыраазычылык. Рахмат. Ос. Мындан кийинки ишиңизде ийгилик. Рахмат.